Сизодон кат коомчулукка. Ассаламу алейкум рахматуллах. Урматтуу кыргыз элим. Бүгүн 21 август. Камакта отурганыма 36 күн болду. 2 жолу сот болду. Мени камашкан жерден да, Сокулук районунун робутусуна да интернет аркылуу мага дуа кылгандарга ар бириңизге бардык массалык маалымат каражатына исмиге рахматымды айтам. Ар бир кыргызстандыктын колдооңуздарды сезип жатам. Тагдырыбызга ушул күндөр жазылган экен. Бирок мен эл үчүн, суу үчүн бул сынакты башымдан кечирип жатканыма сыймыктанам. Себеби мамлекетибизде, Кыргызстаныбызды бар кылган бул эл. Биздин элден айланса болот. Дагы бир жолу суу үчүн камалган мени жана селекциянын тургундары эки байкени колдоп турганыңыздарга ыраазычылык айтам. Өлкөбүздө тынччылык, аманчылык, барчылык, ынтымак болсун. Сырттан келген, ичтен чыккан душмандан Кудай Таала сактасын. Жер болуп бөлүнгөндөн сактасын. Ар бир түрлүү балай апаттардан алыс кылсын. Эл жерибизге чын ыклас менен кызмат кылгандар көбөйсүн. Ичтен чыккан чыккынчылар болсо, Кудай Таала өзү токтоткон болсун. Байларыбызды берешен, башчыларыбызды адилеттүү, жалпы элибизди шүгүр кылуучулардан кыла көр. Ооруп жаткандарга шыпа бер, иштеп жаткандарга ишине береке бер. Башына кыйынчылык түшкөндөргө сабыр бер. Иштери оң жакка чечилишине жардам бер. Өлкөбүз бардык кыйынчылыктарды жеңип чыгып, өз эркиндигин ээлеген, бүтүндүгүн коргогон, эң бай өлкөлөрдүн дүйнөдөгү катарын толуктаган, күчтүү жана өнүккөн, чет мамлекетте жүргөн мигранттарыбыз, мекендештерибиз өз жерине, өз үй бүлөсүнө кайтып келген өлкөгө айланалык. 21 август, СИЗО номер 1, Бишкек. Урматым менен Исхак Афертай.